Ушул тапта аймактарда көмүр сатуу жайлары көбөйтүлүп, тынымсыз иштеп жатат. Кышка камылга башталгандыктан бул айда алды 70, арты 50 тоннадан көмүр саттык дейт сатуучулар. Жалал Абад облусунда азыркы тапта 180 сатуу түйүнү иштеп жатат. Аларга баасын 4 сомдон жогорулатпоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жилиге 200 тонна, 250 тоннага жаар сатылады. Şu suzak eliге арзаныраак болсун деп, şu hanımada kılınıp satılıyor tap gelip. Markaydaki köprü şu alaydı kömürler gelip satılıyor. Hazır bağlar 6 som, 5,5 som, 6 somdan satılıyor kömürler az narxlar. Kaplamıqalar 6,5 som болады. Aylı hükümeti de nimeden gelip narxlarını suruşturup, elge kımmat olmasın, arzara satayınlar deyip şunu köprü bizge münbak getirler. Aytıp ketişer. Учурда облуста саламаттык сактоо, билим берүү, маданият мекемелеринин оотканаларын жана жылытуу тармактарын оңдоо иштери да толук жыйынтыкталды. Эми мекемелерге көмүр төшүрүү иштери колго алынган. Анын ичинен билим берүү жаатында 48% кышка карата даярдык көрүлсө, саламаттык сактоо тармагында көмүр менен камсыз кылуу 80%га аткарылды. Оорукананын 100 орундуу жаңы берилген имараты ошол көмүр менен ысыйт. Сезондук анын талабы 200 тонна. Биз тендермен Маркайдын көмүрүн 200 тоннаны өткөрүп, 4 сом 70 тиңден, 4 сом 70 тиңден өткөрүп, биз азыр кампага толугу менен ташып келип, түшүрүп, каптап, жийип койдук. Кышка толугу менен ал даяр. Калган стационарлар боюнча бул электрик түрдө ысытылуу менен өтүлгөн. Бул да тендер менен оңдоп түзөө иштери толук жасалып, азыркы күндө суусун куюп, биз бир сырадан ысытып, жылытып көрдүк. Кышка областтык органга толугу менен азыркы убакытка даяр. Облус боюнча 8 айдын ичинде карьерлерден 132 000 тоннадан ашуун көмүр өндүрүлгөн. Сатууда бааны туруктуу сактоо боюнча да иш алып баруу жолго коюлган. Күз-кыш мезгилине облус боюнча жалпы 222 000 тонна көмүр керектелет. 5 район шаардагы саламаттык сактоо мекемелерине көмүр ташуу иштери толук аткарылды. Учурда Жалал Абад облусунда көмүргө болгон баанын жогорулашы жана тартыштыгы жок. Анан көмүрдүн баалары боюнча алсак, бүгүнкү күндө ошо сапатына жараша Таш көмүр шаарында 3,5 сомдон, анан калган район шаар алыстыгына байланыштуу 5 сомдон 7 сомго чейин качествосуна карата, сапатына жараша бүгүнкү күндө баалар туруп атат. Мындай баанын өтө кескин жогорулашы жана мындай көмүрдүн тартыштыгы жок. Бүт район шаарларда жана калкты арзан көмүр менен камсыздоо боюнча түйүндөрдү ачуу боюнча тапшырма берилген да, ошол где-то 4,5 сом тегерегинде ошо карьердин өзү менен сүйлөшүп туруп, ошондо бүгүнкү күндө бүт район шаарларга тапшырмалар айлык маттарга берилип, бул жумуш уже башталды. Маалыматка ылайык, мамлекеттик органдар 1 октябрга чейин бюджеттик мекемелерди көмүр менен камсыздоо боюнча тапшырмалар берилген. Адистердин айтымында учурда облустун калкы 43%га көмүр менен камсыз болду. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.